Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен математика сабагында жыштык таблицасын кантип түзүүнү үйрөнөбүз. Ага чейин жыштык деген түшүнүккө көңүл буралычы. Биз турмушта көп эле маалыматтарды жыйнайбыз жана аларды уюштуруу керек болот. Ушул уюштуруунун бир ыкмасы бул жыштык таблицасы болуп эсептелет. Айтканыбызды төмөндөгүдөй маселе менен бышыктайлы. Маселе: силердин класста баардыгы болуп 14 окуучу бар. Окуучулар математикадан текшерүү ишин жазышты дейли. Ушул 6-класстагы текшерүү иштин натыйжалары үчүн жыштык таблицасын түзүүнү үйрөнөлү. Окуучулар төмөндөгүдөй бааларды алышат. Түшүнүктүүрөөк болсун үчүн төмөндөгүдөй бааларды иреттеп натыйжасы менен жазалы. Эми ушул жыйынтыкты таблицага жайлаштыралы. Балдар, таблицада көрүп турасыңар, текшерүү иштин натыйжалары жана жыштык деп жазылып турат. Текшерүү иштин натыйжаларында 5 алган окуучулардын саны 3-өө, 4 алган окуучулардын саны 4-өө, ал эми 3 алган окуучулардын саны 5-өө, 2 алган окуучулардын саны 2-өө болду. Биз бул таблицадан эмнелерди байкадык? Бул таблицадан биз жыштык жөнүндөгү толук түшүнүктү алууга жетише алдык жана таблицага жайлаштырдык. Эми номер 393 мисалды иштейбиз. Мисалда шартында мындай деп айтылып атат: Максим өзүнүн классташтарынын бут кийиминин өлчөмдөрүн жазды. Аасында сурап атат: бут кийимдин өлчөмдөрүнүн жыштык таблицасын түзгүлө дейт. Биз мындайча кылып туруп түзөбүз. Мына бул таблицаны жазгыла. Балдар, Б сынап өтөбүз эми. Канча окуучунун бут кийиминин өлчөмү 20дан кичине дейт. Биз таблицага көңүл бурабыз. Бардыгыбыз таблицаны карайбыз. Таблицада 20дан кичине болгон 19дан башталат. Сол жака карап жөнөйбүз. 1, 3, 2, 3, 2. Бардыгы болуп 11 окуучунуку экен. Андан кийин В сынап өтөбүз. Канча окуучунун бут кийиминин өлчөмү 18ден чоң дейт. Ушул эле сыяктуу 18ден чоң болгонду 19дун тушунан баштап оң жака карап эсептейбиз. 1, 2, 1 жана 2 болуп атат. Бардыгы болуп 6 окуучунуку 18ден эмне экен? Чоң экен. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Түшүнбөгөн сурооңор болсо сөзсүз мага жөнөткүлө. Үйгө тапшырма 394 мисал. Мында дагы кудум ошондой кылып туруп түстөрдүн жыштык таблицасын түзүп мага жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла.